Өткөн сабакта эки белгисиз бар квадраттык теңдемелердин же болбосо экинчи даражадагы теңдемелердин системасын чыгаруунун мисалдарын карап, биз жаңы белгилүүлөрдү киргизип, x, y q менен белгилеп, p x плюс y p менен белгилеген элек. p плюс y x плюс y p менен белгилеген элек. Дагы p-нын дагы q-нун да маанисин тапканбыз. Эми системаны чыгарууну аягына жеткизип, булардын маанисин ордуна коелук. Барабар q-нун биринчи даражасы, биринчи тамыры 2 болгон, x плюс y p деп белгилегенбиз. Ал эми p биринчи болсо, минус 2ден 3 болгон. Аны ордуна койсо, кайрадан мынандай система пайда болот экен. Анда экинчи теңдемеден мунубуз тең күчтүү болот бул система. Экинчи теңдемеден x-ти же y-ти тапсак болот. Кайсынысын тапканыбыз? Бардыгы бирде. X барабар жогорку биринчи сабакта айтканбыз, x-ти таптык десек де болот, же болбосо x-ти y аркылуу туюндурдук деп. Минус 2ден 3-ün өзүн жазабыз да, y-ти барабардыктын оң жагына минус белгиси менен алып чыгабыз. Анда биринчи теңдемедеги x-тин ордуна койсок, минус 2ден 3 минус y көбөйтүлгөн y барабар 2ге. Тең күчтүү биринчи теңдемени дагы өзгөртүп түзүү талап кылынат. Биринчи теңдемени өзгөртүп түзүш үчүн кашаанын сыртындагы y-ти кашаанын ичине көбөйтөбүз. Кашаанын ичине көбөйтсөк, минус 2ден 3 y минус y квадрат, 2-ни сол жака алып өтсөк, минус 2 барабар 0го. Экинчи теңдеменин болсо өзүн жазабыз. X барабар минус 2ден 3 минус y. Анда биринчи теңдеме квадраттык теңдеме болуп калды. Аны жалпы бөлүмгө өзүнө алып чыгарсак болот. Экинчи теңдемени жазууну кичине бир аз оңойлотуш үчүн экинчи теңдемени таштап, биринчи теңдемени алып жалпы бөлүмгө келтирсек болот. Жалпы бөлүмү көрүп турасыңар. Биринчи коэффициент бөлчүк болуп калгандыктан жалпы бөлүмгө келтирсек, анда минус 3 y минус 2 y квадрат минус 4 барабар 0. Мындан биринчи теңдемедеги жалпы бөлүм 2 болгону көрүнүп турат. Теңдеменин бардык белгилери минус болуп калгандыктан минус 1ге көбөйтүп жиберсек болот. Анда 3 y квадрат плюс 2y квадрат плюс 3y, себеби квадраты бар биринчи жазылат. Ошондуктан 2y квадратты биринчи жаздык, плюс 4 барабар 0. Бул квадраттык теңдемени чыгарууда өзүбүз үйрөнгөндөй эле дискриминантын таап алсак болот. Дискриминанты барабар экинчи коэффициентти квадратка көтөрөбүз, 9 болот. Бош мүчөнүн алды плюс болгондуктан карама каршы белгиси менен минус алабыз, дагы формуладагы 4 көбөйтүлгөн бош мүчөдөгү 4 көбөйтүлгөн биринчи коэффициент 2 барабар 9 минус 4-тү 2ге көбөйтсөк 8, 8-ди 4-кө көбөйтсөк 32 барабар. Анда белгилери карама каршы болгондуктан модулу чоңдон модулу кичинен алабыз. Анда 32ден 9-ду алсак 23 болуп калат. Белгиси модулу чоңунун белгисин коебуз, минус 23. Ошентип өзүңөр көргөндөй дискриминант терс сан болуп калды. Дискриминант терс сан болсо, анда теңдеменин чыгарылышы жок, тамырга ээ болбойт. Демек, эгерде Q-нун ордуна 2-ни, P-нын ордуна минус 2ден 3-тү койсок, өзүңөр көргөндөй, демек, дискриминант терс болуп, тамырга ээ болгон жок. Анда экинчи белгилерин коебуз. X, Y барабар Q дегенбиз. Q-нун экинчи мааниси 1ге барабар болчу. X плюс Y барабар P дейт. P-нын экинчи мааниси
2-ге барабар болчу, анда ушул системаны чыгарып көрөлүк. Мурда айтылгандай эле экинчи теңдемеден, бул теңдеме тең күчтүү болот. Экинчи теңдемеден jx'ти, jy''ти таап алсак болот. Эгерде x'ти тапсак, x барабар 2 минус y. Мен ушуну менен кайра айтып атам, муну x'ти таптык, же болбосо окуу китептеринде айтылгандай x'ти y аркылуу туюнттук деп да айтсак болот. Анда x'тин биз тапкан мынабул маанисин биринчи теңдеменин ордуна койсок, 2 минус y көбөйтүлгөн y барабар 1. Ошентип биз экинчи теңдемени системанын экинчи теңдемесин системанын өзгөртпөйбүз да биринчисин чыгарабыз. Анда кашанын сыртындагы y кашанын ичине көбөйтсөк 2y минус y квадрат 1ди сол жакка алып өтсөк минус 1 болуп өтөт, барабар 0. x барабар 2 минус y. Ошентип системанын биринчи теңдемесин квадраттык теңдеме катары кайра өзүн жазып алып чыгарсак болот. Минус y квадрат плюс 2y минус 1 барабар 0. Өзүңөр көрүп тургандай, да экинчи даражадагы y-ти биринчи жаздым. Анда биринчи коэффициент, мынакей мына жердеги коэффициент терс сан болуп калгандыктан, муну минус 1ге көбөйтүп алсак болот. Анда y квадрат минус 2y плюс 1 барабар 0. Буну болсо белгилүү муну дискриминант аркылуу чыгарсаңар да болот, Виеттин теоремасы аркылуу чыгарсаңар да болот, же болбосо антип убара болбостон бул 3 мүчө өзүңөр көрүп тургандай y минус 1дин квадраты болуп калды, барабар 0. Мына биз акыркы алынган теңдеме, мына теңдеменин сол жагы 2 мүчөнүн айырмасынын квадраты болуп калды. Квадрат 0га барабар болсун үчүн анда негизи y минус 1 барабар 0 болуш керек. Ошентип y барабар 1ге барабар болду. 1ди барабардыктын оң жагына өлүп өттүк. Y табылды. Андай болсо эми x'ти тапсак болот. X'ти болсо мына эки жерден x'ти тапкан элек, ошонун ордуна койсок, анда x барабар 2 минус y дейт. Y-тин ордуна 1ди койсок, барабар 1 чыкты. Ошентип x'тин маанисин таптык, x барабар 1. Системанын биринчи саатта чыгарылган системанын жообу ошентип x барабар 1 жана y барабар 1. Бул маселеден өзүңөр көрүп тургандай системаны чыгаруунун бир гана жолун үйрөндүк. Албетте муну башка жолдор менен да чыгарса болмок, бирок рационалдуу жолун тандоого аракет кылдык. Квадраттык системада эки теңдемелердин системасын ушундай жол менен чыгарсак да болот экен.